Логин деген эмне ал? Эмне үчүн керек? Биз аны кай жерге жазабыз? Ал кай жерлерде көрүнөт? Логин деген бул биздин Instagram баракчасындагы англисче тамгалар менен жазылган атыбыз. Логин бул бизде сторизде чыгат атыбыз. Кимдир бирөөгө лайк басканыбызда, комментарий чыгарганыбызда, жаңыдан публикация чыгарганыбызда биздин логинибиз жазылып чыгат. Логинибиз бул биздин профилдеги эң жогорусунда жазылган англисче сөз. Ушул сиздин логиниңиз болот. Логинди биз кай жерден өзгөртсөк болот? Логинди биз албетте редактировать деген жерден өзгөртөбүз. Сиз Инстаграмга биринчи жолу баракча ачып жатканыңызда англисче жазууларды жазасыз. Көпчүлүк ал жерге атыны жазып коет же кандайдыр бир сөздөрдү, цифраларды, телефон номерин жазып коюшат. Андай кылган туура эмес. Сиз логинге өзүңүздүн аты жөнүңүздү, атыңыз жана фамилияңызды же болбосо болгону фамилияңызды жазып коюшуңуз керек болот. Логин дегенде логинибизди өзгөртүү үчүн биз редактировать деген баскычты басып киребиз. Логин name деген бул биздин поисковой атыбыз. А логин мынакей астындагы имя пользователя деген бул биздин логинибиз болот. Логинди өзгөртүү үчүн биз ушул жазууга басабыз. Басканыбызда биз если сиз өзүңүздүн логиниңизди өзгөртүүнү каалаган болсоңуз, бул жерге атыңызды же болбосо фамилияңызды жазышыңыз керек болот. Если сиз тандаган логин бош болгон болсо, мына кружочек айланып жаткан жер жашыл болуп жанат да, анын жогорусундагы галочка жанып калат. Мынакей азыр мен өзүмдүн логинимди өзгөртүүнү кааласам, мынакей медетову деп издеп көрөлүңүз. Если бош болгон болсо жогорудагы галочка чыгат, а если бош болбогон болсо мындай ат занят деп чыгып калат. Мындай ат бош эмес экен, мынакей галочка жанган жок. Эми буну дагы кичине өзгөртүп көрөбүз. Мынакей сиз да ушинтип өзүңүздүн атыңызды өзгөртүп алсаңыз болот.